Тагдырдын нугу. Өздөрүнүн аймагына белгилүү даанышмандын келгенин уккан бир киши абдан сүйүнүп, андан акыл-насаат алуу үчүн шашып жөнөйт. Барса даанышман бөлмөнүн төркү бурчунда кыбырап, бир нерсе издеп аткан болот. Тигини көрүп колу менен кире бер деп жаңсайт да, кыбыраганын токтотпой, эмнеге келгениңди айта бер дегенчелик кылып суроолуу карап коет. О, улуу урматтуу даанышманым, мени тагдыр жолу жөнүндөгү бир маселе кыйнап келет. Өзүм нечендеген китептерди окуп чыктым. Шаарыбыздагы далай акылмандар менен баарлаштым. Бирок биринин да тагдыр тууралуу таамай жооп ала албадым. Өзүңүзгө гана үмүт артып, өзүңүздөн гана акыл табам деп ишенип, атайын шашып келип олтурам. Менин сураарым бул. Айрымдарды айтышат. Тагдыр деген чоң агын суудай, ага баш ийип, агымдын нугу менен кетишиң керек деп. Башкалар айтышат. Күчтүүлүк, эрктүүлүк менен бул агымдын нугуна карама каршы сүзүп күрөш деп. Айтсыңызчы, даанышман, мен кай тарапты көздөй агышым керек? Тагдырдын агымы мененби же агымдын нугуна каршыбы? Бөлмө ичинде деле кыбыраган бойдон бир нерсени издеп атканын токтотпогон даанышман боюн түзөп өйдө болот да тиги кишини тиктей карап. Кечирип кой, мен алаксып кетип укпай калдым окшойт. Сен ошондо тагдыр нугун тандап алгандан кийин эң акырында кайда, кандай жерге, кандай жагдайга барып агып түшүп калгың келет? Дептир тигил киши. Суунун агымы менен акпа, суунун агымына каршы да сүзбө. Өзүңдүн багытың менен, өзүңдүн көздөгөн тарапты көздөй ак.